Бардык көрүүчүлөргө салам. Экинчи сабактын темасы англисче туура окууну үйрөнөбүз. Англис тилде дайыма эле бир тамга кандай жазылса, дал ошондой окулбайт жана айтыла бербейт. Мисалы, бир тамга бир табыш берсе, кээде эки тамга кошулуп бир табыш берет. Жана ушундай мисалдардан бир нече. Мисалы, th тамгалары кошулуп th табышын берет, sh тамгалары ш табышын, ch ч деп окулат, ck к деп окулат, ii жана да ушул сыяктуу табыштарды бүгүн талдайбыз. Анда эмесе ар бир табышка кунт коюп жаттап калууга аракет кылыңыз. Эң биринчи ph тамгалары кошулуп f табышын берет. Бул баарыбыз угуп көрүп жүргөн сөздөрдө, мисалы, phone, фото сөздөрдө дал ошол эреже менен f деп окулат. Кийинки табыш sh тамгасы кошулуп ш табышын берет. Мисал сөздөр show, shop. Ал эми кийинки th тамгасы биригип th табышын берет. Мисалы, this, that. Жумшак айтылышы this, that. The табышын берип жатат. Кыргыз тилинде z тамгасына окшош айтылат. Ал эми кайтуу айтылышы thank, think. Th. F тамгасынын табышына окшошуп think, that. Демек, this жумшак айтылышы the катуу айтылышы. Кийинки табыш ck тамгалары биригип k табышын берет. Мисалы, clock, rock. Көбүнчө сөздүн аягында жайгашат. Кийинки табыш n жана g тамгалары кошулуп кыргызча ң табышын берет. Мисалы, sing, ring. Көбүнчө сөздөрдүн аягында жайгашкан. gh эки тамга кошулуп f табышын берет. Мисалы, laugh, cough. F тамгасын табышын берип жатат. Кийинки г табышын берет. Ghost. Эгерде сөздүн башында турган болсо, анда г деп окуйбуз. Ал эми кээ бир сөздөрдө high, night, light сыяктуу сөздөрдө үнсүз болуп айтылбай калат. wh эки тамга кошулуп w табышын берет. W тамгасы сөзгө жараша өзгөрүшү мүмкүн. Мисалы, when. W эки тамгадан кийин тамгасы турса, анда we болуп өзгөрүлөт. What болсо, а турса, анда wa болуп өзгөрүлөт. Will турган болсо, анда we болуп өзгөрөт. Бир сөз гана эрежеге жатпайт, бул who. Дал ушул сөздө гана w жана h эки тамга биригип х табышын берет. ch эки тамга биригип ч табышын бериши мүмкүн. Мисалы сөздөр champion, chat. Ал эми k табышын берсе chaos, ache. Бул сөздөр башка тилден алынып келген сөздөр болушу мүмкүн жана ушул тилде гана айтылып кете берет. Chaos, ache. Ал эми эгерде ш болуп айтылып окула турган болсо, анда бул француз тилинен алынган сөздөр. Chef, machine, Chanel. Ошол бойдон калат жана айтылат. Кийинки мисал и жана үндүү тамгаларда кошулуп бир табыш берет. Мисалы, meat жана tea деген сөздөр сыяктуу табышын берет. Had, bread сыяктуу сөздөрдө табышын берет. Жана great, break сөздөрдө деп айтылат. Бул жакта бир кандайдыр бир эреже жок. Демек, сөздөрдү окуп практика жүзүндө гана эстеп калсаңыздар болот. Кийинки эки үндүү сөздөрдүн айкалышы эки тамга биригип узак табышын берет. Мисалы, sleep, tree, meat. Байкасаңыздар, үндүү тамгалардын айкалышын талдап баштадык. Мисалы, ou тамгасы биригип биринчи ow табышын берет. Мисалы, hour. Эки сөз башкача жазылса дагы экөө окшош айтылат. Мисалы, hour биринчи сөздө h тамгасы окулбай кетет. O табышында бериши мүмкүн for, poor сөздөрүндө. Ал эми кээ бир сөздөрдө a деп окулат. Мисалы, color, favor. Кийинки мисал кичине оорураак болушу мүмкүн, анткени 3 тамга биригип бир табыш берет. Мисалы, ch үчөө биригип ч табышын берет. Watch, match. Көбүнчө сөздөрдүн аягында кездешиши мүмкүн. Кийинки үндүү тамгалардын айкалышы эки
о тамгасы биригип у тыгышын берет. Food, cook, loop. Кийинки эки тамганын айкалышын көбүнчө үйрөнүп жаткандар туура эмес окушат. Азыркыга чейин эу деп, бул туура эмес. И жана W эки тамга биригип U тыгышын берет. Мисалы, New York, New York деген сөздү билесиздер. View, few. Кийинки тамганын айкалышын көбүнчө окуучуларда туура эмес айтышат. Ау деп. А жана W тамгалар биригип О тыгышын берет. Мисалы, law, saw. Кийинки үндүү тамгалардын О жана И тамгалар көбүнчө ОЕ деп окулат. А негизи Оу деп, Оу тыгышын берет. Мисалы, goes, toe. Жана бир гана сөз бар, башкача айтылат. Shoe, ушул сөздү гана үй деп айтабыз. Жалпысынан Оу. Кийинки О жана Эй биригип Оа эмес, Оу. Бул дагы О тыгышын берет. Coat, road. Демек, А тамгасы өзгөрүп кетет. A, L тамга кошулуп, all, L жана ал деп окулушу мүмкүн. Мисалы, call, all деген сөздөрдө all деген тыгышын берет. Animal, animal. Эгерде сөздүн аягында окулуп калса, анда бир L менен болсо жана ал болуп эле окуй берет. Жана salad, L. Эгерде сөздүн ортосунда же башында болуп калса, анда L деп окуй берет. Окула берет. Жаттап калдыңызбы же жок? Азыр тест тапшырманы аткарып өзүңүздү текшерип көрүңүз. Бул жерде 5 сөз жазылган жана алардын тамгалар айкалышы кандай тыгыш берерин жазылган. Ошолорду карап, сөздү ооз-эки өзүңүзчө айтып көргөнгө аракет кылыңыз. Текшерип көрөлү. Saw, fetch, few, high, coat. Эгерде бардыгын туура айтып окуган болсоңуздар, анда азаматсыз. Кийинки татаалыраак тапшырма. Бул сөздөрдү өз алдыңызча окуп, эрежени эстеп көрүңүз. Азаматсыз. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Лайк жана комментарий калтырып катталып кетиңиз. Рахмат.